Салам достор, силер менен Азамат Жаналиев, Улуу Кыргыз Изи долбоорунун автору жана аткаруучусу. Бүгүнкү күнгө 9 апрель 2016 жыл, саат туура 1 болду. Түнкү офисте эч ким жок. Бул офисте мен 1 айдан бери ушул офисте отуруп, материалдарымды даярдап, алганда буклеттеримди жазап, алганда өзүм ошо долбоор тууралуу көптөгөн нерселерди изучать этип, изилдеп отурам. Аябай көп иштер, абдан көп. Бул менин жаңы чыга турган Үркүн 100 ата бабаларыбыздын жолу менен деген жаңы экшн киномдун сценарийлери 8 сериядан турат. 8 сериядан ар бир сериясы өзүнчө бир ар кандай бир кызыктуу болот. 8 сериянын ичинде кайсы убакта спонсордун рекламасы кетет, канча секунд болот. Мындайча айтканда хронометраж. Бүт баардыгына жазып отурап, иштеп отурам, жетишпей атам. Кудайым буйрса мен команда чогултуп атам. Күчтүү командалар болсо мен кошом, чогуу иштейбиз. Кудайым буйрса ийгиликтерге жетебиз. Бүгүнкү күндө эмнени айтып берейин дедим? Бүгүнкү күндө видеороликти жазганды үйрөнүп атам баса. Силерге айтып кетейин, акыркы жолу 4-5 видеомду киргиздим Facebookка жана YouTube каналыма киргиздим. Азыркы тапта силер менен ошо видеолорду кайсы программада жана кантип жасаганды мен үйрөтө кетейин. Мен билгенимди үйрөтө кетейин. Мен бул программа боюнча укмуш деле кыйын чебер эмесмин. Бул программанын аты Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro 13-версиясы. Бул мен жасаган проекттерим. Меники Улуу Кыргыз Изи долбоору 25 апрелде Кудайым буйрса спонсорлорун табылса, башкы демөөрчү, официалдуу демөөрчү жана жөнүндө демөөрчү. Эгерде ошо 3 спонсорум чыкса, мен Кудайым буйрса мореке отуруп ойлонуп аткан бардык техникаларымды алам дагы. Анан Кудайым буйрса Үркүн 100 ата бабалардын жолу менен деген этабымды бүтүрөм. Эми бул менин бүгүнкү жасаган видеоролигим. Ар кайсы мисалы үчүн Бай Түшүм деген компанияны логотипин коюп койдум. 1.1 деген студиянын логотипин коюп койдум. Тамашоу продукшндун логотипин коюп койдум. Жана эң аягында Бай Түшүмдүн кыскача видеоролигин коюп кеттим. Бул программа өтө ыңгайлуу экен, мага жакты. Мындан да күчтүү аябай сонун программалар бар, бирок мага бүгүнкү күндө ушу эң эле жөнөкөй, эң эле удобный десем да болот. Бардыгыбыз ар бир адам үйрөнүп алса болот. Колуңар бош болгондо отуруп алып өзүңөр жакшы көргөн видеолоруңарды киргизип, эскилеп, музыкалардан коюп, ар кандай сонун жасап койсоңор болот экен дагы. Силерге да удобный болот. Сонун моменттерди эске калтырасыздар. Бул видеону жасап бүттүм, буйрса азыр киргизип коем. Бир сыра көрүп коюңуздар. Я больше не боюсь умирать. Мне это не впервые.
Эң башында, эгерде жаныңда ишенимдүү колдоо болсо, биринчи кадамды жасоо оңой. Эгерде ийгиликке ишенсе, рахат алуу оңой. Ал эми 15 жылдын ичинде эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биринчи кадамдар ишенимдүү болуп калды. Кыял ишке ашууга жакындады. Ал эми банк мурдагыдай эле жаныңызда калды. Бай Түшүм банкы. Ийгилик ишенген жерде болот.